Салам достор, бүгүн сиздерге мен Gmail почта ачыш жөнүндө видео тартып атам. Билбегендер болсо, ушу видеодон көрүп, үйрөнүп алсаңыздар болот. Анын үчүн биз телефонуңуздардан Gmail дегенди табасыздар. Киресиздер. Настройки деген жерине киресиздер. Бул жерден добавить аккаунт деген жерге киресиздер. Аккаунт добавить этишиңиз керек. Киресиздер да бул жерден кааласаңыздар emailга, кааласаңыздар Яндекске, кааласаңыздар Mail.ru'дан почта ачсаңыздар болот. Биз баарыбызга белгилүү Gmail'дан ачабыз. Gmail поштаны көп жерде колдонсок болот. Киребиз. Бул жерге телефон же электронный адрес жазгыла дейт. Биз кечиресиздер. Создать аккаунт деген жерди басасыздар. Жаңы почта ачканда. Бизнеске ачасыздарбы же өзүңүздөргө дейт. Для себя деген тандайбыз. Билбейм, каалаганыңыздар тандайсыздар. Бизнеске ачып атсаңыздар, ошо бизнести тандайсыздар, өзүңүздөргө ачып атсыздар. Сиздер өзүңүздөрдү тандайсыздар. Өзүңүздөрдүн атыңыздарды жазасыздар. Мен баламдын атын ачып көрөйүн. Бул жерге фамилиясын жазасыздар. Өзүңүздөрдүн фамилияңыздарды жазасыздар. Бул башына өзүңүздөрдүн туулган күнүңүздөрдү, күнүн, айын, жылын, канчанчы жыл кылсыздар, ошону жазасыздар. Экиң деп коеюн. Мен балам кичинекейге ачсаң, ата энеңин уруксаты керек дейт. Ошон үчүн болбойт. Мужской тандайбыз. Бул жерден эмнени кааласаңыздар, мурунку email поштаңыздарды тандасаңыздар болот, же болбосо номерди тандасаңыздар болот. Мына бул жерге өзүңүздөр каалагандай өзүңүздөрдүн атыңыздар менен жылыңыздарды жазып туруп, англисче тамгандайм. Мисалы үчүн мен азыр Билал Нурсултанов деп жаздым го, фамилия аты. Мен Билал Нурсултанов деп бул жерге деле англисче жазам. Далени басабыз. Мына бул жерге пароль жазгыла дейт. Пароль жазабыз. Өзүңүздөр эсте кала турган пароль жазасыздар. Мына буну жазып бүткөндөн кийин, мына бул жерге ушундай окно ачылат. Номериңиздерди добавить номер деген жерге сохранить этип коюңуздар, себеби email поштаңыздарды паролун унутуп калсаңыздар, номер аркылуу таап алууга мүмкүн болот. Ошон үчүн. Мына ушундай болуп ачылат дейт. Далени басабыз. Бул жерде соглашенияны окуп чыгасыздар. Принимаю дегенди басасыздар. Окуп чыкканыңыздардан кийин. Мына поштабыз ачылып атат. Мына достор, биздин поштабыз ачылды. Мына эң акырына ачкан поштабыз азыр кошулат. Бир аз убакыт керек, бирок кошулат азыр. Кайра киребиз, обновить этип. Настройкага киребиз. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, эң акырына биздин поштабыз кошулду.
Мына оңой эле бат эле ачып койсок болот. Бунун эч кандай кыйынчылыгы жок. Ушинтип ачып колдоно берсеңиздер болот. Эми поштаны интернетте иштейм десеңиздер, сөзсүз пароль, логин билишиңиздер керек. Мына биздики ачылды. Баарыңыздарга көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө.